Көз бул биздин эң негизги куралыбыз. Көзгө жакшы кам көрүү үчүн биринчиден көздүн иштөөсүнө ыңгайлуу шарт түзүп, көп күч келтирбей өз убагында дем алдырып туруу керек. Көз ооруларынан алыс болуу үчүн өздүк гигиенаны сактоо зарыл. Төмөн жарыктыкта китеп окуп жазбоо, уюлдук телефондо, компьютерде көп олтурбоо, ошону менен катар эле аларды өтө жакындан карабоо абзел. Анткени алардан чыккан жарык нур көздү талатып, башты оорутуп, көздүн көрүүсүнө чоң зыян алып келиши ыктымал. Мен азыр жөнөкөй тилде айтайын, негизи Кудайым биздин көзүбүздү жаратканда, биздин көзүбүз алысты караганга жаралган. Мисалы алысты жөн эле көрөрүбүз, көзгө күч келбейт. Жакын нерсени караганда көздүн ичиндеги чечекей бар, ошол формасын өзгөртүп туруп, жакынга баягындай напряжение, аккомодация деп коет, ошол менен жакынды көрөбүз. Азыркы учурда бүт баягы биз колдонгон электрондук аспаптар, телефон, планшет, бүт баары жакында болуп атпайбы? Демек, бул жакынга фокус алыш үчүн көзгө аябай күч келет. И ошолдон баштап минустар көбөйүп баштайт. Заманбап технологиянын өнүгүшү менен көз оорулары да көбөйүп, көздүн көрүүсү начарлаган учурлар артып барат. Анткени электрондук жабдыктарды көп колдонуу буга түздөн түз таасирин тийгизип, анын натыйжасында көзүнүн көрүүсү начарлаган инсандар четтен чыгат. Ошондуктан азиздер телефон, компьютер өңдүү техникаларды колдонууда бир канча эрежелерди сактоону жана көзгө бат-баттан көнүгүүлөрдү жасап турууну сунушташат. Өзүнүн нормативтери бар. Мисалы 3 жашка чейинки жаш балдарга негизи телефондорду такыр бербеш керек. Анан 3 жаштан 5 жашка чейин күнүнө где-то бир 15-20 мүнөт, жарым саат берсек болот. Анан бергенде дагы бир отуруп колдонбой, хотя бы бөлүп ошо күнүнө бөлүп коюш керек да, ошол убакыттычы. Ошондой кылсак, бул баягы көзгө дагы анчалык көп зыян болбойт да. Анан гимнастика кылып туруш керек. Сөзсүз түрдө көзгө гимнастика. Гимнастиканы кылганда көздүн ичиндеги кан жакшы жүрүп баштайт. Минус бар болсо дагы уже токтоп калат да. Көз оорулары көздүн чарасынын жана анын кошумчаларынын сезгениши. Көбүн эсе дарыгерлерге кургак көз синдромунун, сезгенүүнүн, көрүүнүн начарлоосунан улам кайрылышат. Ошону менен катар эле глаукома, катаракта, көздөгү сары тактын бузулуусу өңдүү көз оорулары да маселе жаратат. Андыктан оорунун биринчи белгилери билинер замат дароо дарыгерге кайрылуу керек. Негизи эки башка түрлү бар. Бул жакшы дарыны ала турган и көз көрбөй калса артка кайтара турган оорулар бар. Бул мисал келтирек катаракта деген нерсе. Катаракта бул көздүн ичиндеги баягы чечекей бар, хрусталик, ошол боз болуп калат, ак түшүп калат. Ошону мисалы операция түрү менен ак түшкөн хрусталикти алып туруп, ордуна интраокулярная линза деп коет, ошону киргизип койсо, көз сонун көрүп калат. Кээ бирки мисалы пациенттер бар, очки таккым келбейт дейт. Аларга биз эмне деп сунуштайт элек? Очки таккысы келбесе, же контактный линза такса болот, же болбосо операция кылып туруп, же минус болсо, же плюс болсо, ошону алып койсо болот операция аркылуу, и уже көзү сонун жакшы көрүп калат. Анан көп оорулар бар, мисалы көзү шамалдап калат, инфекция кирет. Аларды албетте убагында диагноз коюп туруп, дарыларды тамызып турса, почти 90-100% жакшынакай айыгып кетет. Көздүн көрүүсүн сактоого жана көз ооруларынын алдын алууда көз айнектин орду чоң. Бирок көпчүлүк дал ошол көз айнекти тандоодо ката кетиришет. Көз айнекти көздүн абалын текшертип, дарыгердин көзөмөлүнөн соң алуу шарт. Кээ бирки адамдар мисалы врачка барыштан зеригишет, анан по пути кетип атып эле оптикага кирип эле алып алышат да. Бул бир четинен и жакшы, и жаман. Мисалы жөн эле возрастный очки болсо, эми алса болот. Минус болуп калат көздүн ичинде. Же плюс, же астигматизм болсо, анда желательно врачка кайрылып туруп, полный комплексный обследование өтүп туруп, анан керектүү очкилерди, леченияларды, дарыларды алып турса. Көз оорулары менен жабыркап көрүүсү начарлаган жаштар көбөйүп бараткандыгын адистер айтышат. Маселен, 10-15 жыл мурункуга салыштырмалуу көз оорусуна чалдыккандар көп. Анын ичинен жаш балдар басымдуулук кылат. Андыктан 3-4 жаштан тарта профилактикалык текшерүүдөн жылына бир жолу өтүп, көздүн абалын текшертип туруу зарыл. Өзгөчө 40 жаштан жогоркуларга сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп туруу сунушталат. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ары Утан көрсөтүүсү.